Assalamu alaikum, кандайсыздар? Бүгін алманы сорттоодуктагы мындай бир тарабы чыгып бараткан алмаларды ыргытууну туура эмес көрдүк. Мына ушул алмалар менен ашкабакты бириктирип, мандарин кошуп, нектар ширесин жасоону туура көрдүк. Ал үчүн алмаларды жууп тазалап, бөчөгүн алдык дагы. Андан соң ашкабакка кириштик. Ашкабакты дагы жууп тазалап алгандан кийин анан мектеп бизге папам жардамга келди. Анткени ашкабак катуу болгондуктан ага күчүң жетпейт экен. Папамдын жардамы менен биз мынтип туурап алдык. Анан кабыктарын бөлүп алдык. Андан соң мамам экөөбүз биргеликте мынтип майдалап туурап чыктык. Негизи туураганда майдараак туурагыңыздар жакшы экен. Бизге мисалы 20 литрлик кастрюльканын 18 литри толду. Ушуну майдалап туурадык. Бунун үстүнө жарым кастрюлька, ошондо 18 литрдин жарымы 9 литр болобу, 9 литр лик толтура алма болду. Андан тышкары мынакей өзүңүздөр видеодон көргөндөй көмөт турган деңгээлде суу куйдук. Негизи суузун көбүрөөк куюп берсеңиздер болот экен. Биз аларды куюп, алар кайнагыча мандаринин ширесин алдык. Мынакей биздин компоту ашкабак менен алмабыз салдык, бышып атат. Улам текшерип туруңуздар бышкандыгын. Эгер толук бышкандан кийин гана чыгарып аласыздар дагы, блендерден өткөрөсүздөр. Мен грипп болуп калыптырмын. Суукта жүрүп берип. Мынакей блендерден өткөрүп алгандан кийин массаны кайра казанга куясыздар. Биздин масса жанагы чарабыз, кастрюлькабыз менен же ошону кайра 18 болду. Толтурдук. Эми ушуну кайра казанга койдук. Негизи колдон келсе, биринчи ашкабакты, анан ашкабак шайнап калганда алманы салышыңыздар керек. Биздин кемчилигибиз экөөнү чогуу салып койдук. Кайра салган, эзип кайда салгандан кийин гана лимон мандаринин ширесин салдык. 1 килограмм мандарин ширесин. Сиздер апельсин болсо апельсиндики кошсоңуздар болот, лимон болсо лимон. Бизде лимондун ордуна лимонный кислотаны коштук. Аны видеого тартпай калыптырмын. 1 лимон кислотасын коштук. Татымына жараша шекер коштук, сахар. Анан мектеп банкаларга куюп алып, ооздорун жаап койдук. Банкаларды стерилизовать этип алышыңыздар керек. Эгер стерилизация кылбайм десеңиздер, анда соодалап жакшылап жууп алыңыздар. Ичип көрүңүздөр, аябай даамдуу сонун болот экен. Сунуштаймын.